Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору. Ошондой эле адилеттүү жарандар YouTube каналынын көрөрмандары, колдоочулары жана хейтерлери. Азыр мен Спутник шаарчасында кетип атып, Токтоо Маматов атындагы эл аралык университеттин алдынан өтүп кетип атып, бир нерсе көрүп калдым да. Силер билесиңер, бул мурун бул коммерческий институт эле, кийин экономика университети болду. Бул жерде чет элден адамдар, студенттер окуйт, өзүбүздүн балдар окуйт. Эмнени байкадым? Мындай нерсени байкап калдым да. Кимдерге жана түшүнүксүз болсо, бул подъемник деп коет да. Бул подъемник. Азыр охрана, эч ким охрана жок экен. Бирок мындай түшүнүп кетсем, бул коляскачан, жанагысы чектелген, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн, коляскада жүргөн үчүн мындай кылып жасап коюптур. Өзү билесиңер, биз Кыргызстанда мындай пандустарды көз боомочулук үчүн эле жасайт да, бар атыга эле. Кийин бул ал пандустардан коляскачан эмес, суу адам эле чыга албайт. Эми азыр бул иштейби экен, иштебейби экен. Так, азыр өчүгүт, не иштейт экен, мына. Силер байкагандай, мына ылдыйга алып түшүп, өтөгө чыгарып коет экен да. Бул аябай жакшы көрүнүш. Башка мекемелерди да чакырат элем. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ошондой пандус, мындай подъемник жасап койсоңор. Ошол университеттин башкармасыга, руководствосуга бир ыраазычылык айтып койсок болот. Ошол мүмкүнчүлүк чектелген бир эле студенти бар булардычы, бир эле же эки студенти бар мүмкүнчүлүк чектелген. Ошолор үчүн мына подъемникти жасаптыр. Кийин мен угушум боюнча лифт да жасап атат азырчы булар. Рахмат чоң баарыңарга.